Айка тапшырып калгандын бирден бир себеби, эң негизги себеби бул дисциплинасы болгонда. Мен өзүм так жүргөндө жакшы көрчүмүн. Мен ал жакка жөн эле открытые двери деп ачык эшигине барып, ошол жерден тазалыкты көрүп, балдардын жүргөн турумун көрүп алып туруп, мен ошол жакка аябай тартканда, ошо мен тапшырып калгам Кудайдын буйругу менен. 3-чү курста мен Англияга жөнөтүлгөм. Жакшы окуп, анда өкмөт тарабынан атайын бизди Англияга жөнөткөн. Ошо Европадан билим алып, хоролундарына киргем да жумушка. Аназы көрүп алып, мен абдан кубандым силердичи. Мен айтып кетейин дегеним бул бүгүнкү күндөн баштап өзүңөр кандай алып жүрсөңөр жашоодо дагы, келечекте да бул аябай чоң пайдасы тиет да. Ушул азыркы дисциплинаңа эми ар бир жумушка дагы баарына шарт түзүп. Сен өзүңөр көнүп каласыңар. Силерге карап жаш муундар өсөт. Эч кандай зыңк кыйып жүрөсүңөр. Бул аябай жакшы көрүнүш да. Спортто жүргүлө дегендер калуу тилекти айтып коеюн дегенде максат менен. Ошо академия тарыхында биринчи жолу курсанттар келип атат университетче. Мындан кийин дагы ошо биз жак менен чектелип калбастан ийгиликти көрүп стимул да бул жигиттерге да ошо депутат болуп келип отуруп калса жакшы элдин кызматына. Казарма барбы? Бар. Казарманы албаш керек да. Казарма деген бул бириктирет да, бир муштумдай болсоңор да. Күч бирик деп бекер айтпайт, ошон үчүн бүгүнтөн баштап бири-бирине сыйлагып урматтагыла. Бул дагы 5 курс өтүп кетет. Эртең өтүп кетет. Ошо өтүп кеткенден кийин өзүңөр бир туугандай жүргүлө да.